Урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катчылары. Бактияр Жеңишбекович, мындай бир суроого жооп берип койсоңуз. Отчет боюнча эми көп пункттар бар экен, ар бир пунктка токтолсок эми убакыттар 3-чү окуу болуп атат. Могул 22-26 менен 22-27-ни жөнөкөй тил менен жөнөкөй элдерге түшүндүрүп берип коесузбу? Бул эмне расходдор? Статьяны кайсыны айтып атасыз? 22-26 расход на оплату услуг банков, 22-27 расход на оплату услуг по выплате пенсии и пособий. Саламатсызбы? Эми эркин уруксат берсеңиз мен жооп берейин. Теңизбек Абжапаров, Соцфонддун орун басары. Биз пенсияны төлөгөндө азыркы күндө 62% пенсионерибиз банктан алат пенсиясын карточкалар аркылуу. Ошол банкка биз болсо жылына 80 миллиондой акчаны ошол пенсияны төлөп берген үчүн банктарга төлөйбүз. Бүгүнкү күндө 25 банктан биздин пенсионерлер пенсия алышат. Ошол за услуги банков биз төлөп беребиз ошон үчүн. 38% калып атат. Аны ким төлөйт? 38% биздики Кыргыз поштадан алат. Кыргыз поштага биз 250 миллион сом 20-жылы төлөдүк. Ошол жеткирип берген үчүн. Мунун тарифин 1,1 кылып 22-жылдан баштап коюлду. 100 сом жеткирилип берилсе, 1 сом 10 тыйын кармалат поштагачы. Ошондо пенсионердин 1000 сомунан 10 сом кармап каласыңар, туурабы? Биз пенсионер төлөбөйт, муну соцфонд төлөп берет. Пенсиясы канча болсо, соцфонддон кармалган сумма бул 1000 сомдон 12 сом кармалат, туурабы? 11 сом, 11 сом. А коммерциялык банк аркылуу өтсөчү? 0,2-ден 0,14-кө. 100 сомго 20 тыйын же 40 тыйын. 40 тыйын. А эмне себептен ушул почта аркылуу гана иштейсиңер? Биз банк менен, почта менен иштейбиз, бирок пенсионерлер жылдын, мисалы үчүн 10 жыл мурун эсептеп көрсөк, 30% эле пенсионер банктан алчы. Азыр 62-ге жеткирдик. Бирок мыйзамыбызда жазылган, биздин пенсионерлер пенсияга чыкканда өз каалоосу менен кааласа банктан алат, кааласа поштадан алат. Тилекке каршы ошол мыйзамда так жазылган эмес да. Мыйзамга жазып койгонсуңар, ошол пенсионер өзүнүн каалоосу менен деп. А көп пенсионер билбейт да. Эмне себептен өзүнүн пенсиясынан ошол Кыргыз почтасына 1000 сомдон 12 сом төлөш керек да. Биякта коммерциялык банк аркылуу кээ бир банктар бар. Өз ыктыярлары менен бекер жеткирип бергенге. Эми Кудайга шүгүр азыр цифровизация деген бар. Интернет бар жерге банкоматтарды койсо болот. 38%га карабайсызбы, 250 миллион сом сарпталып атат. А бул жерде айтып атасыз 62%га 25 миллион деп. Айырмасын карабайсызбы, канча деген чоң каражат кетип атат. Мындан тышкары Кыргыз почта аркылуу кете турган болсо, бул түздөн түз акчалай, накты акча менен гана иштер жүрүп атпайбы? А нактылуу акча бар жерде билесиздер, бул коррупциялык элементтер өтө көп. Ошон үчүн эми 21-кылым жашап аткандан кийин бул цифровизацияга өтүп, ошо банк аркылуу алган бул пенсия алгандарга дагы таратып бергендерге дагы бир өтө ыңгайлуу деп ойлойм да. Кандай дейсиздер? Туура айтасыз, Эмиль Эркинович. Бул боюнча бүгүнкү күндө бизде пенсионерлердин 75% айыл жергесинде турат. Анан биздин банктардын, комбанктардын разветвленный сеттери мындай азыраак болуп атат. Ошол банктар жетпей калган жерлер калып калып атат. 38%. Мен дагы жолу кайталап коеюн, бүгүнкү күндө банктардын толук мүмкүнчүлүгү бар. Кыргызстандын ар жергелерине өз банкоматтарын койгонго. 10 секунд. Интернет, телефон бар жерде сөзсүз түрдө банкоматты койгонго болот. Бул нерсени мен сунуштап кетет элем. Мыйзамга киргизесиңерби же мыйзамга өзгөртүү кыласыздарбы, сөзсүз түрдө көтөрүп койсоңуздар. Бул аябай чоң каражат болуп атат да. 250 миллион деген бул өтө көп каражат деп ойлойм. Туура айтасыз, макул.